Борбордук Азиядагы эң мыкты жергиликтүү Кытай тили окутуучусу Ошмуда иштейт. Алгачкы жолу Өзбекстан менен Кыргызстандын студенттери арасында волейбол боюнча жолдоштук беттешүү уюштурулду. Үч жыл аралыгында Ошмунун 64 студенти, 17 окутуучусу Чехиядан билимин өркүндөтүп келишкен. Ички мобилдүүлүктөн өтүп жаткан студенттер Брейринг акыл таймашында акыл калчашты. Узап бара жаткан аптанын ушул жана башка маанилүү окуяларын кесиптештери менен тааныштырууну баштайбыз. Кызматтан Нурайым Жеңиш кызы, саламатсыздарбы? Окуу жай башчысы Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат Кытай эл республикасында иш сапарында болуп кайтышты. Анда Үрүмчү шаарында Синьцзян педагогикалык университетинин ректору Пархат Жалал мырза менен жолугушкан. Жолугушууда Пархат Жалал мырза Кудайберди Кожобековду ректорлук кызматка келүүсү менен куттуктап, Ошмунун Синьцзян педагогикалык университетинин кызматташуусун мындан ары да өнүгүп, жаңы деңгээлге чыгарына ишеним билдирген. Ал эми Кудайберди Кожобеков окуу жайдын ийгиликтүү кызматташуусуна токтолуп, Ошму мындан ары да бул окуу жай менен өнөктөштүктү күчөтүүгө көңүл бураарын кошумчалаган. Иш сапардын алкагында университеттин Конфуций институтунун директору Токтосун Айтикеев институттун 2019 жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө доклад жасап, институттун 2020 жылда аткарылуучу иш аракеттери талкуулап, иш планын бекитишкен. Ошондой эле Кытайдын Чаңша шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк Конфуций институттарынын жыл жыйынтыктоочу аземинде Ошмунун Кыргыз-Кытай факультетинин Кытай тили окутуучусу Маратбек Абдыкулов мыкты жергиликтүү Кытай тили окутуучусу сыйлыгына ээ болгон. Эске салсак, дүйнөнүн 160тан ашуун өлкөсүндөгү Кытай тили окутуучуларынын арасында Испания, Россия, Пакистан өлкөлөрүнүн катарында Кыргызстандан бул сыйлыкка Ошмунун окутуучусу татыктуу болуп отурат. Санарип Кыргызстан студенттердин көзү менен. Мындай аталышта окуу жайда санариптештирүү багытында жүргүзүлүп жаткан иштер менен студенттерди тааныштырган конференция уюштурулду. Жыйында билим алуучуларга жаңы инновациялык IT технологиялар боюнча маалыматтар берилген. Темага кененирээк Назира Камчыбек кызы токтолот. Санарип Кыргызстан концепциясынын кабыл алышына колдоо көрсөтүүнүн негизинде өткөн бул конференция Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети менен биргеликте уюштурулган. Учурда бардык тармакты санариптештирүү жана санариптик технологияларды пайдалануу, ошондой эле инновациялык идеяларды өнүктүрүүнү жаштар арасында жайылтуу иштери жүргүзүлүп келет. Кыргыз патент дагы жакынкы учурда өзүнүн борборун ачат, коworking. Бул дагы ошол нерселерге жардам берет. Парк высоких технологий дагы тараптан азыр жаңы борбору ачылды. Ал жерде коworking центрлери бар. Мунун баары тең бул биздин адистерибиздин өнүккөнүнө жардам болот деп ойлойм. Жыйында модератордук кылган окуу жай башчысы Кудайберди Кожобеков жогорку окуу жайлардын өлкөнү санариптик трансформациялоодогу ролу деген аталышта презентация жасап, мында Ош мамлекеттик университетинде санариптик билим берүү чөйрөсүн түзүү багытында жасалган иштер боюнча маалыматтар айтылды. Ага улай эле мамлекеттик структуралардын эксперттери тарабынан студенттерге IT технологиялары боюнча да маалыматтар берилди. Эл аралык эксперттерди алып келип, биздин жана жакшы IT тармагында жакшы эксперттерди алып келип, алар ошол жаш баланы, ошол кишини үйрөтөт. Идеяңды кантип бизнеске айлантасың, бизнес планирование деген эмне, ошол сенин ойлоп чыккан разработкаң иши кылып элге кандай жардам алып келиш керек, кантип практикалык жүзүндө кантип ашырылыш керек. Ушул идея менен өткөрүп атабыз. Иш чаранын алкагында катышуучуларга стартап Кыргызстан сынагы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эске салсак, аталган сынак 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата 2020 жылдын февраль айына чейин өткөрүлөт. Ошондой эле конференциянын катышуучулары үчүн иш чаранын алкагында мамлекеттик органдардын жетекчилери, эксперттер жана студенттер санариптештирүү жаатындагы баяндамаларын жасашып, тажрыйбалары менен бөлүшүп, суроолордун үстүндө талкуу жүргүзүшкөн. Азыркы замандын талабына ылайык санариптештирүү жылы деп быйыл кабыл алынды. Ошого катар аналог теле берүүдө 5-6 канал гана тарткан болсо, азыр санариптештирүү менен көп каналдарды 15 каналдан 21 каналга чейин көрүп
көрүп атабыз. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университети санариптештирүү боюнча Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ичинен алдыңкы орунду ээлөөдө. Учурда окуу жайда маалыматтар базасын сактоо жана маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында дата борбору иштейт. Ал эми коопсуздукту сактоо максатында турникеттер орнотулган. Бардык окуу корпустары, жатаканалар видео көзөмөл менен камсыздалган. Надира Камчыбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошмо жаңылыктары. Университетте өткөн спорттук Кыргызстан флешмобуна Ош шаарындагы 5 жогорку окуу жайдан 300гө жакын студент катышты. Иш-чара жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин өлкө боюнча старт алган спорттук Кыргызстан программасынын алкагында уюштурулган. Аталган иш-чарада катышуучулар бир нече спорттук көндүмдөрдү жасаган. Мындан улам флешмоб учурунда бардык катышуучуларга дирекциянын атынан атайын спорттук көндүмдөрдү жайылтуу максатында эстелик футболкалары белекке берилди. Флешмобтун жабылуу аземинде мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү боюнча дирекциясынын директору Эркинбек Абдылдаев сүйлөп, бардык жаштарды нормативдерди тапшырууга жана сергек жашоого спорт менен ар дайым машыгып жүрүүгө чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө окуу жайдын студенттери өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алышкан. Бүгүнкү иш-чаранын эң негизги максаты биздин ошо Кыргыз мамлекетинин караштуу жаштар иштери жана дене тарбия агенттигинин тапшырмасы менен ушул Ош шаарында жаш студенттер арасында флешмоб өткөзүп атабыз. Бул калкты дене бою даярдоо талаптын бир бөлүгү. Алгачкы жолу Өзбекстан менен Кыргызстандын студенттер арасында волейбол боюнча жолдоштук беттеш орун алды. Аталган спорттук иш-чарага 18-19 жаш курактагы балдар арасында болгон. Мында окуу жайдын университет курамасы жана Андижандан келген командалар беттешип, оюн кызуу маанайда жүргөн. Кабарчыбыз Дурусбек Акылбек уулу жолдоштук беттешке күбө болуп, атайын материал даярдады. Эки өлкөнүн достугун чыңдаган спорттук иш-чара окуу жайдын университет курама командасы менен коңшу Өзбекстандын Андижан шаарынан келген Андижан курама командалары беттешти. Негизги максат эки элдин ортосундагы достук мамилени чыңдоо жана тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Беттештин өткөрүш максаты ушул оюндун деңгээлин өстүрүш. Бири Өзбекстан менен Кыргызстандын бираз мындай достук мамилесин чыңдоо максатында, опыт ашыруу, опыт алмашуу максатында биз чакырдык. Алар биздин чакырууну кабыл алып келип, ойноп, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшы оюн болду. Эки тараптын тең оюнчулары бири-бирине мыкты деген бааларын беришти. Катышуучулар ден соолукту чыңдаган жана тажрыйба алмашууга чоң өбөлгө түзгөн бул сыяктуу спорттук мелдештер байма-бай өткөрүлүп турса, биз университеттин намысын коргоого ар дайым даярбыз деп билдиришет. Өзбекстандан туугандарыбыз келип эле, меймандар ошо бүгүн оюн кылдык, жакшы оюн болду. Ушундай оюндар көп болсун. Ошой ийгилик оюндардын баардыгына. Мындан сырткары жакынкы күндөрү окуу жайдын университет спорт клубу Өзбекстандын Андижан шаарына барып, 4 күндүк жолдоштук беттеш өткөрүп келишмей болушту. Андижанга бара турган чыгымдарды коңшу тарап өз мойнуна алып, жана бул сунушту өздөрү киргизишүүдө. Биздин 1-2 жылдан бери Кыргызстанда досторубуз менен кызматташуубуз жакшылыкка бурулду. Анткени биздин студенттерибиз бул жакка келип, ушул сыяктуу спорттук иш-чараларга катышып, жаңы досторду таап жатышканы бизди кубантат. Эми буюрса мындай оюндар дагы да уланып, достук мамилеси чындалышына ишенем. Ал эми оюндун жыйынтыгы менен окуу жайдын университет курама командасы 3-1 эсебинде жеңишке жетишти. Аталган волейболдук клуб мындан бир жыл мурун түзүлүп, түрдүү турнирлерге катышып, алдыңкы орундарды багындырып келишүүдө. Дурусбек Акылбек уулу, Нурсултан Айдаров, Ошмо жаңылыктары. 3 жыл аралыгында Ошмунун 64 студенти, 17 окутуучусу Чехиядан билимин өркүндөтүп келишкен. 3 жыл аралыгында Ошмунун 64 студенти, 17 окутуучусу Чехиядан билимин өркүндөтүп келишти. Мындай маалымат жакында эле Чехиядан билим алып келген студенттер менен болгон жолугушууда белгилүү болду. Алсак окуу жайдын 10 студенти жана 1 магистранты Батыш Чех университети менен болгон эки тараптуу келишимдин алкагында Чехияга жөнөп кетишкен. Чехияда 1 ай 10 күн аралыгында билим алып, тажрыйба топтоп келген студенттерди университеттин административдик кеңешинде жалпы жамааттын атынан окуу иштери боюнча проректор Замирбек Бөжөнов куттуктап, окууларына ийгилик чыгармачылык изденүүлөрдү каалады. Эске салсак, Чехияда окуп келген билим алуучулардын бүт чыгымдарын келишимдерге ылайык Батыш Чех университети стипендия иретинде төлөп берген. Ал эми учурда дагы аталган университетте окуу жайдын 4 студенти жана 1 магистранты окуп жатышат. Ошондой эле Батыш Чех университетинин 11 студенти
университети Ошмудан билим алып кетишти. Мындан сырткары 3 жыл аралыгында 35 чехиялык билим алып кетишсе, тажрыйба алмашууга келген окутуучулардын саны 15ти түзгөн. Ички мобилдүүлүктөн өтүп жаткан студенттер Брейринг акыл таймашында акыл калчады. Тагыраагы мобилдүүлүк менен окуу жайга келген студенттерге Брейринг акыл таймаш уюштурулду. Сынакка 4 команда катышып, оюн 3 раунд менен өткөрүлгөн. Кайсыл команда мыктылыгын көрсөтүп жеңишке ээ болгондугун Наргиза Нарбай кызынын материалында сөз болот. Кадис университети Үрпия Тойчубекова Кыргыз-Өзбек университетинин Ошмунун педагогика жана диний тарбия факультетине ички мобилдүүлүк боюнча окууга келген. Үрпиянын айтымында окуу жай мүмкүнчүлүктөрдүн ордосу. Ага ылайык ар кандай таймаштардын өткөрүлүп туруусу университеттин артыкчылыгы деп эсептейт. Ошондуктан бул Брейрингке да катышып, 1 апта даярданганын айтат. Досторду таптым, көптөгөн иш-чараларга катыштым, иш-чаралар болот экен. Биз жактагы дагы болот, бирок бул жакта туура кайрылган. Андан сырткары окуу билим берүү боюнча талаптары жогору экен. Ички мобилдүүлүк боюнча окуу жайга келген студенттерге атайын Брейринг уюштурулуп, ага Билге, Достук, Арабаев, Айгүлгүл аталышындагы 4 команда катышты. Оюн 4 турдан туруп, суроолор Ошмунун тарыхынан жана түрдүү багыттардан түзүлгөн. Бүгүнкү Брейринг оюнду бизге аябай жакты. Биз ушул Ош мамлекеттик университетине мобилдүүлүк боюнча келгенибиз үчүн сыймыктанабыз, жанадан кубанычтабыз. Бүгүнкү оюн бардыгына жакты деп ойлойм, жададан калыс болду. Биз бул оюнга биз бир жумадан бери даярданабыз, жана мындан алдыңдан өзүнүн университеттерде мындай катышып келгенбиз. Акыл таймаш билим алуучулардын жакындан таанышып, достошушун, аны менен катар эле билимин жогорулатуу максатын көздөйт. Брейринг Ошмунун 80 жылдыгына арналып уюштурулган. Университеттин 80 жылдык мааракеси белгиленип жаткандыктан ушуга ыкыктап суроолор жалаң ушул университеттеги окуу процесси, университеттин жетекчилиги, университеттин корпустары, университеттин тарыхы деги эле ушул университет жөнүндө болду да. Анан жеңүүчүлөргө биз интеллектуалдык маанидеги китептерди жана дипломдорду тапшырдык. Бул иш-чараны жыл сайын профсоюз уюму дагы колдоп келет. Белгилей кетсек, оюндун жыйынтыгында баш байгени Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен келген Арабаев командасы багындырды. Ошондой эле ар бир команданын мыкты оюнчуларына номинациялар тапшырылып, жеңүүчүлөргө сертификат жана китептер ыйгарылды. Эске салсак, ички мобилдүүлүк программасы 2016 жылдан бери иштеп келет. Наргиза Нарбай кызы, Зиягүл Болот кызы, Дөөлөт Бабаназар уулу, Ошмо жаңылыктары. Адабият күнүнө карата декабрь музасы аттуу поэзия кечеси өттү. Кечеде Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитетинин төрагасы Абдыжапар Акулов, теология факультетинин окутуучусу, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Медербек Кадыров, Ош шаардык мэриясынын тышкы байланыштар бөлүмүнүн башкы адиси Назима Алмазбек кызынын калемине таандык ырлар студенттерге тартуулашты. Мындан сырткары окуу жайдын профессордук окутуучулук жааматы да катышып, адабияттын адам жашоосундагы орду, бүгүнкү күндө абалы тууралуу ой пикирлерин бөлүшүшкөн. Ошондой эле студенттер менен келген коноктор арасында суроо жооп орун алган. Кошумчалай кетсек, университетте билим алуучуларга руханий азык берүү максатында бул сыяктуу кечелер байма-бай өткөрүлүп турат. Сиздер Үмүт телестудиясынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Биздин берүүлөрдү Ошму Үмүт ТВ YouTube каналынан жана Facebooktагы баракчабыздан күзөтүүнү унутпаңыздар. Студиядан Нурайым Жеңиш кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө. Адамды билим гана жеткире алат. Билими менен бийиктикке жетип, Казакстан жергесинде жарым жыл окуп келген Кыргыз Европа факультетинин 3-курсунун студенти Рустам кызы Жазгүл бүгүн бизде конокто. Саламатсыңбы Жазгүл? Сиз ал жакта билим алып келдиңиз. Ал жактагы окуу шарттарында, окуу системасында айырмачылыктар барбы экен? Саламатсыздарбы? Айырмачылыктар деле жок. Ал жакта мен Нур-Султан шаарында Евразийский национальный университет Элен Комилова университетинде окуп келдим. Жайкы семестр боюнча. Ал жакта факультетте
ошо котормочулук адистиги боюнча студенттер аябай көп экен, биздикине салыштырмалуу ошол жөнүнөн айырмачылыктар. Жакшы, ал жака барганда кыйынчылыктар болгон жокпу? Үйрөнүп кете алдыңызбы? Албетте башында кыйынчылыктар болду. Бир аз кыйынчылыктар болуп, конуша албай, эси болсо да башка өлкө, башка жер. Бирок тез эле конуштук. Ал жакта студенттер бизди аябай жакшы кабыл алышты. Мугалимдер да жакшы кабыл алып, бардык нерсеси менен тааныштырып, тез эле конушуп кеттик. Сыртка чыгам деген студенттер эмнелерге даярданыш керек, эмнелерге көңүл буруш керек экен? Ал жака чыкканда биринчи даярдык бул документтер боюнча. Документтердин бардыгы толук, жана даяр болуш керек. Экинчиден бул тилди жакшы өздөштүрүшүң керек. Ал жакта биздин кесип котормочулук болгондуктан көбүнчө англис тили жана орус тили сүйлөлөт. Сизге рахмат, окууларыңызга ийгилик. Билимдүүгө дүйнө жарык демекчи, биздин экинчи каарманыбыз учурда Германия жергесинде билим алып жаткан кези биз Гүлина менен байланышка чыктык. Саламатсыңбы Гүлина? Ал жакка окууларың жакшы, көнүшүп калдыңбы? Саламатсыздарбы? Ооба, мен бул жака үйрөнүп калдым. Мен Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти болом. Азыркы убакта Германияда билим алып жатам. Негизи эле бизге ушундай чет мамлекетке барып билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берген Ош мамлекеттик университетине, эл аралык мамиле бөлүмүнө жана менин факультетим дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине, мен окуткан ага эжекелериме, ошондой эле дайыма мени колдогон ата-энеме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул жактагы студенттер аябай билимдүү, күчтүү жана дайыма билимге умтулган студенттер. Ошондуктан биздин студенттерге айтарым, эгер сиз дагы Европага келип билим алууну же болбосо жөн гана саякаттоону кааласаңыз, эң биринчи кезекте туура максат коюңуз, ага талыкпай аракет кылыңыз жана эң башкысы тил үйрөнүңүз. Баарыңыздарга чоң ийгиликтерди каалайм. Дайыма ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ой жеткен жерге кол жетет. Дал ушундай мүмкүнчүлүк сиздердин колуңуздарда турат. Андыктан кыялданууну токтотпойбуз, максатты аныктайбыз. Ишеним жана аракет кылсаңыздар, Дүйнө студенттин көзү менен рубрикабыздын коногу болосуздар. Назарыңыздарда Дүйнө студенттин көзү менен рубрикасы болду. Кийинки эфирде жолукканча саламатта туруңуздар. Аткарууга милдеттүү иштерди эмес, жакшы көргөн иштериңди да пландаштыр. Студентке кеңеш рубрикасынын бул чыгарылышында убакытты кандай туура колдонуу керек экендигин төмөндө айтып өтмөкчү. Саламатсыздарбы? Биринчи, аракетчилдин ой максаттары ийгиликке жеткирет. Жашооңду туура өткөрүү үчүн да ушул ыкманы колдонуу маанилүү. Эгер убактыңды маанилүү иштерге жумшоону кааласаң, анда майда барат иштерге убактыңды кетирбе. Экинчи, бардык нерсеңди тыкан кармасаң, жашооң бир топ жеңилдейт. Убакыт сага да, мага да, ата-энеңе да бирдей өлчөмдө берилген кенч. Аны акылдуулук менен колдонсоң, көп пайда аласың. Маанилүү эмесчи, убакытты алгандан башка пайдасы жок нерселерден алыс болгула. Үчүнчү, баалуу нерселерге көңүл бургула. Баалаган нерселериңерди бутага, ал эми жашоону жебеге салыштырса болот. Эмне чында баалуу экенин түшүнгөнүңөр бул жашоодо биринчи орунга маанилүү нерселерди койгонго жана убактыңарды, тагыраагы ар бир күнүңөрдү, ар бир саатыңарды туура пайдаланганга өбөлгө түзөт. Төртүнчү, сааттын чебеси бардык жерде бирдей айланат. Эч убакта күчтүүлөрдүн, байлардын убактысы карапайым элдикинен көп болбойт. Аткара турган иштерди алдын ала планда, жумуштарды маанилүү эмес деп топторго бөлүп ал. Маанилүү иштерди түшкө чейинки убакытка жылгыр. Себеби эртең менен адамда энергия мол болот. Ар бир жасай турган ишиңе бир убакытты белгилүүнү унутпа. Бешинчи, бүгүнкүнү эртеңкиге калтырба. Бүгүнкү 1 саатың эртеңки 2 саатыңа тетти экенин эсиңе туй. Анткени күнүмдүк жашоодо бул өтө маанилүү. Бүгүн аткара турган ишти эртеңкиге калтырсаң, кийинки күнгө ашыкча жүк кошулат. Жумуштун көптүгүн билген мээ өзүнөн өзү чарчайт. Убакытты туура пайдалана билсеңиз, стресс азаят. Жакшы бааларга окуп, ата-энеңиздин ишенимине көбүрөөк ээ болосуз.
Сиздер менен студентке кеңеш рубрикасын мен Анара Абдыган кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар. Салам достор, бул көптөн бери эфирге чыкпай калган күлүп кой рубрикасы. Биз мындан ары сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулаган ар дайым даярбыз. Ал эми биз бүгүн эмне кылабыз? Биз бүгүн дал ушул медицина факультетиндеги студенттерди ар кандай кылып тамашага салабыз. Анда эмесе кет! Жана бала мен кууп кетип аткан көрдүң. Камерага тартып унт чыкпай тура аласың да. Артыман барып койсоң болот дейт. Мына көздү кара, мына түсүмү карасаң, түсүмү мына саат үзүштө. Тартпайм камера, кач. Assalamu alaikum жигиттер. Бирөөгө чалбасак болобу? Бирим телефоңорду берип турсаңар болобу, А? Кайсы да бар силерге? Мегакомбу? Ошо берип, как раз Мегаком керек эле да мага дагычы. Алло. Assalamu alaikum. Кандай эмне тааныбайсың? Ооба, мен дурус. Катып элесиз, Эки номерин жоготуп жүрдүм, номерди алдым. Акчаң жарым берем, акчаң жарым эле. Жанагы 50 миңден 30 миң калган ошону айтасыңбы? Берем, ооба. Коем, бир акча үчүн анчалык барбай. Ушул номерди алдым, берки номерди жоготуп жүрдүм да түшүндүртам го мен сага. Фонд, анын кереги жок, мында эле чечебиз. Любой момент чал, ушул номерге чалсаң, ушул номерде болом мен. 30 миң, 30 миңде ушул номерде болом деп атам го, ушул номерге чаласың, дола бересиң ушул номерден. Берки номерим жоготуп жүрдүм, жаңы алдым номерими. Атың ким дос? Атың ким дос? Лазиз деген досум алат. Ооба. Ошо досум алат, ошо досум менен сүйлөшөсүң. Болсо мен өзүм алам. Милиция? Милиция кылбай эле коелу досум. Бир сүйлөшөй. Кой досум, 1 минут досум, 1 минут. Досум, тамаша болчу эй. Кыздар кандайсыңар? Бирөө чалбайчы, срочно бирөөңөр телефондорду берип тургачы. Ооба, мен эме берки номерим жоготуп жүрдүм абже. Ушу номерди бүгүн алдым. Жанагы карыздыбы? Ооба, милиция абже коюңчу, мен сот-пот кылбай эле мында эле чечебиз, абже 50 миң эле го. Дурус деп сохранить этип койсоңуз болсо, ошо Анара деген абжем алат, же өзүм алам. Болсо ошо абжемен сурасаңыз деле берет. Болуптур абжем айли. Ушинтип эле неме кыла бересиз да, болуптур майли. Чоң рахмат кыздар, чалсам эмне кыласыңар? Берип кое аласыңар 50 миң? Ооба, берип коесуз. Бежим спотыкаемся, берип коебуз. Сиз мага 50 миң өткөзүп берип коебуз. Жок болгон үчүн ошентип атпаймынбы? Башкача карап алгачы кыздар. Тамаша кыздар, тамаша болчу. Бул камера тартып атасыздар. Бул жерде камера тартып атат. Рөхсөттөр. Турат деген камераны көрбөй атасыңарбы? Бирби? Алло. Кандайсыз абже? Жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшы абже? Ооба, мен ден соолуктарыңыз бала чакаңыз абже? Ушпаңчы абже? Эме кылам дедим го, мен карызыңызды берем абже. Ооба, бүгүн мен неме шаарга бүгүн эле келдим абже. Эме түшүнүп коңчу, баягы айылда кичине бир нерсе болуп анан кийин шаарга бүгүн келдим абже. Мына номерди бүгүн алдым абже, менин номерим ооба. Абже, берки номерим өчүп кетти да. Ушу номерге чалып неме кыла бересиз абже? Ушу номерге чаласыз, баягы 150 миң калганы. Абже 50 миң бердим го абже, эми 100 миң ушундай эле акча го абже. Берем абже. Мына абжем номери ушу, абжеме чаласыз да. Азыр сүйлөшөм абже. Тамаша эже камера тартууда тамаша болчу мерде карап. 1 минут телефонго чалсам болобу бирөөгө? Кимде бар? 1 минут. Барбы? Кайсыда? Мегаком барбы? Мегаком бар. Ошо Мегакомго чалып атканда как раз. Бирби эки?
Ассалаумалейкум. Кандай жакшы? Не тааныбайсың? Мен дұрыс. Номерді алмаштықтай танымай аласың ба? Ооба. Қатыбай сөйле қой. Ақшаң қалған берем. 30 000 лей. Берем мен. Қой. Беркі номерім жоғалып кетті, мұш номер жаңа алдым. Атың кім? Сабыр. Сабыр деген досым алады, ооба. Милиция? Милицияның керегі жоқ досым, не қыласың аны? Милициясы жоқ еле, мұнда еле үш номерге çalsan алады деп отам ғой. Үш номерге çalsan алады. Ало? Ооба. Досым милицияны не қыласың деп отам? Үш номерге çalsan досым алады, же мен алам, үш номерге çalып байланыша бересің. 30 000 мұнда еле ақша ғой досым. Сен еле беріп қойсын да тұра 30 000. Ало? 1 минут қой тұрем. Сөйлесеміз. Давай досым. Сөгінбей қал, Давай. Мейлі. Рахмат досым, Ошо, çalsan не қыласың? Енді ордан. Вақыт қойсын енді орад. Досым мен еркекшілікте болып тұрады қой досым. Мен оны жапылы қайдан бар беремін. Çalsa білбеймін, танымайын деп қойсын да, мен не? О жерде оқисың ба? Ооба, мен танымайман дейсің де. Танымаймын. Үйне кереді, енді. Милиция çalбайды да, мұнда еле 30 000. Буа кешкен көзге. Досым, берке. Ана жерде камера бар, тамаша досым, тамаша oldu. Азыр ешкім çalбайды досым, қорықпайлы. Телефонға бірім çalсам бола ба? Қанақа, Мегакомда как раз. Не таныбайсың? Нен дұрыс, танымай қаласың да? Қатыбай эле сүйлө, мындай эле сүйлөй бер дос. Қоям, 50 000 ақшаң үшін жаман болдың ба? Шу номер менікі, беркі номерім өчіп кетті дос. Bir нерсе болса шу номерге чала бересің досым. Қарызың берем дос, 50 000 леви. Шу номер менікі, мен болсам атың кім дос? Шер Мухаммад деген досым алады дос. Мен ала албай қалсам, mesela шу досым алады. Ооба. Қой досым, аны ұруш-тұрушы жоқ, мұнда эле бүтүрөйлү дос. Менге телефон кыласың аты. Бірім тұр. Ооба, шу номерге çalsan алады. Шу номер жооп берет сага. Ооба. Маселен, ооба, ушу досым Шер Мухаммад деген досым алады деп отам. Ошуну алмаймын мен телефон. Алады, ушу болсо ушудан деле сурасаң берет. Бирим сүйлөшө алайын. Досым сүйлөшө алайын. Досым. Мынакей урматтуу достор, биздин бүгүнкү тамашабыз бир аз ийгиликсиз өткөнү менен сиздердин жүзүңүздөргө кичине болсо да жылмаюу тартуулаганга аракет кылдык. Анда эмесе биз сиздер менен кийинки тамашалардан көрүшөбүз. Дурус. О дос. Тимеле койбойлу дос. Не болду дос? Экинчи көзүң көгөрбөсүн. Бул жакпы? Тимеле коеюнбу дос? Мейли.